Саламаттыкты сактоо министрлиги Дүйнөлүк банк тарабынан бөлүнгөн каражатка өлкөдөгү медицина тармагына зарыл болгон 66 тез жардам унаасын алган. Анын 26сы Дубандын райондоруна жана калага бөлүнсө, калганы 4 облуска берилген. Ишемби күнү унааларды тапшыруу аземине министр Алымкадыр Бейшеналиев өкмөттүн Дубандагы өкүлү жана райондогу ооруканалардын башкы дарыгерлери катышты. COVID-19 пандемиясы дүйнөгө тарай баштаганда өткөн бийлик өкүлдөрү алдын алуу аракетин солгун жүргүзүп, дарыгерлерге коргонуу каражатын камдабаганын министр белгилейт. Эпидемиянын эпкини курчуган мезгилдерде тез жардам унааларынын эскилиги жана жетишсиздиги бейтаптардын нараазычылыгын ого бетер күчөткөн. Кичинекей эле жерде 4 главврач, 4 башкарма, 8 зам главврач. Канча деген каражат кетип атты, канча деген биздин бейтаптар кыйналып атышты. Хозяин жок болуп калып, кимден сурашты билбей калды. Ошого карата мен ойлоп атам, бардыңыздар, колдоп берсеңиздер, биз эл үчүн, жер үчүн ушул реформа кылып, ден соолук биринчи байлык дегенде ден соолукка карап атабыз. Биринчи пандемияда барыңыздардын эң чоң проблема бул тез жардам болду. Мен министр болуп келерим менен бизге берилген донорлордун акчасын башка жакка бурбай, жаңы алынган унаалар аймактык ооруканалардын техникалык абалына жана калктын санына жараша бөлүнгөн. Каладагы тез жардам бекетине 4, Алай районуна 2, Араван районуна 4, Кара Суу районуна 3, Өзгөн районуна 4, Чоң Алай районуна 3, Үй бүлөлүк медицина борборуна 2, Нариманга 1, Папан айыл өкмөтүнө 1 жана Карагулжар районуна 2 берилди. Карагулжар районуна тапшырылган унаалар жогорку зонадагы Алайкуу өрөөнүнүн Кызылжар жана Ойтал айылындагы фаптарга жиберилет. Райондо дарт катталгандан бери 10 заманбап тез жардам унаасы алынып, бир гана айылда жетишсиз болуп жаткан. Пандемияда биз чындыгында аябай муктаж болдук элек. Тез жардам машиналарыбыз эң акыркысы 2014-жылы келди эле 2 машина. Калган машиналарыбыз 2006-жылы, 2004-жылы келген машиналар аябай биз кыйналдык элек, тез ремонттоп аттык элек. Эми Кудай кааласа, биздин ишибиз абдан жеңилдеди. Дагы биз эми Капчыгай деген эмебиз бар. Айыл өкмөттө жайгашкан 12-үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Ошого бир машина болсо деп ойлойбуз. Андан кийин Көк Арт деп, Алайкы зонада эң акыркы эмебиз бар. Граница Кытай менен ошол жерге бир машина деп. Саламаттык сактоо тармагында Манас таалими жана ден соолук аталышындагы стратегиялык программа иштеп келген. Стратегиялык программанын негизги принциби үй бүлөлүк медицинаны өнүктүрүүгө багытталган. Бейтаптарды тейлөө бир жактуу кабылданбай системаны начарланткан. Жыл жаңырары менен саламаттык сактоо мекемелерин оптимизациялоо башталды. Бир райондогу аймактык оорукана жана үй бүлөлүк медицина борбору биригип ишмердүүлүк жүргүзөт. Профилактикалык, клиникалык жана дарылоо бир гана мекемеде аткарылат. Ашыкча кызматтар жоюлуп, бир жыл аралыгында өлкө казынасынан 1 миллиард сом үнөмдөлөт. Эл үчүн иштейли деп атабыз. Урдабай эле коррупцияны токтотолу медицина деп атабыз. Ошону токтотуп эметсек, аймактарга бүт бардык муктаждыкка жетебиз. Абдан кыйналышты. Себеби аймакта бир больницага барып, экинчи больницага жетет, экинчи больницага, үчүнчү больницага барып, абдан кыйналышкан. Ошону биз карап туруп, азыр реформага бартабыз. Реформаны болгонун себеби бул ар бир аймакта территориальный больница менен центр семейной медицины, группа семейных врачей деп коет, ошонун баарын биз бириктирдик. Бир хозяин болот. Дарыгер практикалык борборлор түзүлдү. Бул боюнча ар бир областта райондордун башынан бир жерге чогултуп, башын менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Жерлерде бир дагы недовольствосын айткан жок. Туура эле чечимдер болуп атат деп, бир эки эле маселелер болду, кадровый маселелер боюнча деп. Бул оценкалар бул 2 айлык мөөнөткө коюлган. 2 айдын ичинде алардын башынан ошо бириктирүү иштерин жүргүзүп жасаш керек. Орусия өлкөсүнөн жакынкы күндөрү дагы 100 дана тез жардам унаасынын келүүсү күтүлүүдө. Чет өлкөдөн алынган ар бир техника тармактын расмий сайтына ачык айкын чыгарылат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Шайлоо өтүп, жаңы президент болду. Ошол менен да куттуктайм. Анан кийин Ош областы мынакей менин жардамчыларым бардык областта иштеп атышат. Эң эле жакшы буларды күтүп алып, жана реформаны оптимизациянычы карама каршы жок, талашпай
эметкен ошол Ош областында. Мен карап көрсөм, Ош областындагы губернатор Советтер Союзу убагындагы кандай система болгонун билип туруп, сиз поддержкаңызга медиктердин атынан, өзүбүздүн команданын атынан сизге чоң рахмат айтам. Эми үчүн дегенде канчалык бир жаңы реформа болуп атканда карама-каршы чыккандар көп болот. Бирок биз 30 жылдын ичинде Манастан ден соолук деген программа менен биздин здравоохраненияны абдан жаман нерсеге алып кетип койду. Өзүңүздөр да байкап көрүңүздөр, кичинекей эле жерде 4 главврач, 4 башкарма, 8 зам главврач. Канча деген каражат кетип атты, канча деген биздин бейтаптар кыйналып атышты. Себеби ар бири бири-бирине баш ийбей. Экинчиден пандемия убагында биз көрдүк. Хозяин жок болуп калып, кимден сурарыбызды билбей калдык. Ошого карата мен ойлоп атам, бардыңыздар, колдоп берсеңиздер, биз эл үчүн, жер үчүн ушул реформа кылып, ден соолук биринчи байлык дегенде ден соолукка карап атабыз. Биринчи пандемияда барыңыздардын эң чоң проблема бул тез жардам болду. Мен министр болуп келерим менен бизге берилген донорлордун акчасын башка жакка бурбай, биринчилерден болуп ушул медоборудованияга, мынакей Ош областына мен азыр биз канча керек болсо ошончо тез жардам беребиз, машинасын беребиз. Канча рентген аппаратура керек болсо дагы келди, мынакей координатор билди, каяка келсе ошол жака берип атабыз. Мына компьютерный томограф келип атат, каяка десең ошол жака беребиз. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин 2021 жыл дагы кыйын жылдардан болот. Себеби коронавирус кетелек. Медиктер бул геройлор экен. Мен жаңы президент Садыр Нуркожоевичке биринчи жолу айттым. Сиздин биринчи указыңыз геройлук берерде медиктерден болуш керек. Себеби 15-16 миң медиктердин ичинен бирөө татыктуу 2021 жылы өзүнүн ден соолугун, өзүнүн өмүрүн коюп туруп, ушул көрүнбөгөн вирус менен күрөштү. Мен дайыма айтып жүрөм, биздин ата мекен согушка аталарыбыз, чоң аталарыбыз 5 атар менен барыптыр. Күн уюлайындагы медиктерди 5 атар бербей эле жөн эле азыркы кезде 30 жылдан бери Манас талими ден соолук деген программа менен биздин здравоохранение реформа кылышкан. Бирок 30 жылдын ичинде ал реформа жакшы иштебей калды. Ал реформанын принциби бул семейный медицинаны өнүктүрүш керек болчу. Ошон үчүн ар кичинекей аймактарда 4-төн 5тен учрежденияларды өздөрүнүн главврачтары, өздөрүнүн бухгалтериясы өздөрүнүкү болгон. Бирок бул система биздин больнойлорго, бейтаптаргачы абдан кыйналышты. Себеби аймакта бир больницага барып, экинчи больницага жүрөт, экинчи больницага, үчүнчү больницага барып абдан кыйналышкан. Ошону биз карап туруп, азыр реформага бартабыз. Реформаны болгонун себеби бул ар бир аймакта территориальный больница менен центр семейной медицины, группа семейных врачей деп коет, ошонун баарын биз бириктирдик. Бир хозяин болот. Бул биздин оптимизациядан кийин профилактический, диагностический и клинический группа лечениянын баардыгы бир жерде топтолот. Бул жагынан чоң экономия болуп атат. Эгер биздин ушул реформабыз туура болуп биз аягына жетсек 1 миллиард сом биз экономия кылабыз. И адамдар дагы, бейтаптар да бизге айтып атып, качан кыласыңар деп ушул суранып ачкандан мынакей ушул күнгө биз келдик. Ошондой эле азыркы бүгүнкү мынакей биз чогулуп аткан биринчи пандемияда көрдүк. Эң чоң жетишпегендиги, ошо көп жетишпегендиктер болду. Алардын ичинде бул тез жардам машинасынын жоктугу. Бейтаптарды убагында ооруканага жеткириш керек. Убагында врачтар барып, ошо үйлөрүн барып көрүп калыш керек эле, ошолордун баары жок болгондугунан мынакей биз ошого өкмөт, саламаттык сактоо министерствосу карап туруп, биринчилерден болуп тез жардам машинасы келди.
ар бир аймакта муктаж болуп аткан тез жардам машинасы менен, рентген аппараты менен, компьютер томограф менен биз камсыз кылабыз. Мынакей бүгүнкү күнү Ош обласына 26 тез жардам машинасы келди. Жакын арада келатат. Мен дагы губернатор менен сүйлөштүм, координатор менен сүйлөштүм. Дагы кайсы жерге кандай мукташтык болсо, ошону биз өкмөт, жаңы президент Садыр Нуркожоевич бизди колдоп атат. Эл үчүн иштейли деп атабыз. Урдабай коррупцияны токтотолу медицина деп атабыз. Ошону токтотуп эметсек, аймактарга бүт бардык мукташтыкка жетебиз. Анан ушул бүгүнкү алынып келген тез жардам унаалары кайсыл донор тарабынан алынды, канча сомдон алынды, анан бул кандай негизде бөлүштүрүп берилди аймактарга? Бул деген азыркы кезде 66 машина келатат. Мурундагы 39 машина келген, азыр дагы келатат. Ошон үчүн бардыгы машинени биз алгандан кийин 400гө жакын машина болот. Ошондо канча акчадан алынды биз айтабыз. Бул Всемирный банктан и Азиатский банк развитиядан келип атат. Бардыгы келгенден кийин эми үчүн дегенде ар бир машинанын ичинде оборудованиясы башка болуп атат. Мисалы алсак шаардагы территориальный больницага реомобиль деп коет. Ал жерде бүт бардык ичиндеги азыркы кездеги ушул реанимационный мероприятие кыла турган ИВЛ аппараттары менен, башка аппараттар менен бүт бардыгы менен жүрөктү кайра деп кыла турган бүт бардык стимулятор менен камдалган ар бир машинанын өзүнүн индивидуальный баасы болот да. Точно мындай кылып айтканда биз бардыгын чыккандан кийин айтып беребиз. Эми үчүн дегенде мына баягы мен 12 реомобилде юк алып келип бергем. Алардын баасы башка, булардын баасы башка да. Ошол бүт бардыгын биз аймактарга жеткирип бергенден кийин өзүбүздүн сайтка биз жазып чыгабыз. Канча сомдон, канча каражаттан, каяктан каражат кармалып ошондо келди деп биз ачык айтабыз. Ачык айкын эл да билиш керек. Жарандар да билиш керек. Акча келген бизге грант менен, кредит менен келген акчалар каяка кетти. Ал эми жалпы Кыргызстандагы ушул медициналык уюмдардын ушул автопаркынын абалы, учурдагы абалы кандай? Бара-бара кичине жылуу ошол абалдарын айтып бериңиз. Учурдагы абалдар мен 3 жыл ай болду министр болгонума. Келгенимден таратып отуруп бир 150гө жакын машина тез жардам бердим. Абдан оңолду. Жакын арада мынакей мен Россияга барып сүйлөшүп келдим. 100 машина тез жардам машинасы келатат. Аларды берсек, муктаждык болгон аймактагы бардык ооруканалар тез жардам машинасы менен камсыз болобуз. Мен ойлоп атам, азыркы кезде биз ушул оптимизацияны жана кошуп бүткөндө 2 айдын ичинде бүтүрөбүз. 2 ай, 3 айдын ичинде эле натыйжалуу элге билине баштайт.